5 гектар жер аянтына быйылкы жылда бадам көчөттөрү эгилген. 3-4 жыл илгери тигилген көчөттөр которуп тигүүгө даяр болду. Учурда Токой кызматкерлери жаш көчөттөрдү кеңейтилген аймакка жайгаштырууда. Биз турган жер Көкжаңак Токой бөлүмү. Ушул Көкжаңак Токой бөлүмүндө ушул культураларды 2018-жылы жаңы ишке келгенде отургузгам. Бүгүнкү күндө абалы жакшы, бардык шарттарга жооп берет. Ижарачыбыз жакшы карайт, короосун бергенбиз, стойкаларын бергенбиз. Ишти жакшы алып барат бул арендаторубузча. Ошонун негизинде токойчуларыбыз Токойго көз караштары жакшы болуп, кылган эмгектердин натыйжасында ушундай жакшы иштерибиз болуп атат. Чарбанын жерин ижарага алып Токойлуу аянтка айландыруу аракетинде жергиликтүүлөрдүн эмгеги чоң. Улан Ашырбаев 7 жылдан бери жерди өздөштүрүп келет. 1000 түп бадам, алма, жаңгак көчөттөрүн олтургузуп, жашыл аламды кеңейтүүдө. Бадамды данегинен эккем, данегинен 1000 түп эккем. Ошо күзгө мал эккем, азыр 3 жыл болду да бугач. Алма эккем, кайнол эккенбиз. 50 гектар жер, 50 гектардан 6 гектары сай жакта Өзбекстан тарабын суу алып кеткен, 5 гектары ары, каша дарактарга чыккан, ошондо 40 гектар полезный жер бар бул жерде көчөт эгиле турган. Ошонун ичинен мына көчөттөр бадам, жаңак, алма, коконгилер, бул ишнен бөгөлөп саскайыңдан коконгилер улайбыз да. Ошо көчөттөрдү жеткирип беребиз. Токой чарба 6 Токой бөлүмдөн турат. Питомник чарбасында бадам өсүмдүгүнө талап күч. Жергиликтүү эл бадамдын түшүмдүүлүгүнө жана климаттык шартка ыңгайлуу экенинен улам кеңейтишүүдө. Чарбанын иши элдин муктаждыгына карап, быйыл бадам аянттары аталган чарбада 2000 гектарга кеңейди. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колошев, ЛТР, Сузак районунан.